балам Хамза дүниедегі өте сирек кездесіп орынмен орып жатады. Ал орын дәрі алыш үшін бізге аябай чоң сумма қажет болып тұрады. 170 миллион сом. Хамзаны жеңе албай жатамыз. Хамзаның барысы дөніп қалды. Ұмыттың мұсылман бір туғандар. Оожан. Келіңіздер Аллахтың разы болуы үшін жардам береміз. Ораза айында, үй айында дуа қыламыз, лайк, репост, аяғыңыздар сұранам. Азыр жөн өтпеңіздерді аябай сұранам. Уақыт аябай тар болып тұрады да, Хамза уже 11 килограммдан ашып барады. Күннен күнге ес қошады. Біз үлгермей қаламызбы деп қорқып жатамын. Шығып ойлап тұрсам болса да evlerden сұрап, ушинтип эме кылгым келип атат балам үчүнчү. Ооба да. Мага ушу Хамзанын денсаулыгы эле ушу. Ау? Үйлөгө деп Алла Тааламдын оор тагдырын, оор сыноосун башынан кечирип жаткан канча деген инсандарыбыз бар. Канча деген ушундай зар какшаган ушу ата-энелер айрыкча ушу балдарын айыгып кетсе экен, балдарын жашап кетсе экен деп ушинтип зар какшап, ушу элден үмүт кылып, ушинтип акча чогулуп жаткандар аз эмес туугандар. Алардын арасынан ушул Хамза, мен бул боюнча маалымат декабрда алгам, ошондо бир кайрылуу жасап, $2 миллион кантип жоголот экен деп ошондо бир аябай кейидим эле туугандар. Мынакей Аллах ыраазы болсун, ушинтип резонанска айланткан Аскар инем 2 дүйнө бактылуу болуп, тилекке каршы баарына жардам бере албайт экенбиз, бирок ушу жок дегенде ушул Хамзага бирөңчөй баардыгыбыз тең ушу жапа тырмак болуп ушинтип жардам берип аткан, кандай гана шүгүр. Бул нерсе жогору жактан чечилиш керек го туугандар. Качанга чейин ушинтип элден чогултуп, ушинтип зар какшап, ушинтип жүрө беребиз. Бул нерсеге ар бирибиздин башыбызга келип калышы мүмкүн. Ар бирибиздин. Бул нерседен эч кимибиз алдын ала камсыз болгон эмеспиз туугандар. Ушул сыяктуу сейрек кездешкен оор чоң акчаны талап кылган ооруларга бир кандайдыр бир мамлекеттик тараптан камсыздандыруу болуш керек го деп мен ойлойм туугандар.